Assalamu alaikum. Bizim kanaldaki görücüler. Biz mınav büçürdü bul jактан берип атканын себеби бул жакка кетет. Шак. Бул жакка кетет. Мынаны алып салабыз. Бул жакка кетет. Бул жакка. Büçürü kayсыл жака болсо ошол жактан о да кетет экен да. Анан пасырактан кыркыш керек гиласты. Булар тез өсүп аралыгы мындай узак болуп өсүп кететчи. Жакын-жакындан 1-2 бүчүр коюп кыркса, ошо жакын эме болотчу. Бул мына жакка кылсак, мыналарга кирип кетет. Ошон үчүн мынаны калтырабызчы. Болду. Sen bu ne böyle? Nasıl böyle? Yok, kantın bu kadar. Жақын келіп. Мына 3 шақ. Бұл шақтың екеусін алып саламыз. Бұл жаққа кетеді. Forma beriş gerek. Неге кескенибиздин себеби forma beriş керек. Шактары көп болсо алыш керек. Өмөсү жакшы болот. Шагы көп болсо кыйналып калат. Азыр мында дагы көбүрөөк уже гүл дөгөнүгө көз кыйбай ататчы. Маны коебуз. Бияка кетет. Алган alıp taşlarız. Bunu koyuyoruz. Üstüne alırız. Yaklaşık. Bunun için yetekten şaktı. Alıp taşlarız. Şağı kurt olup da. Karusel siyahtı olup. Alışız gerek. Bizde Mart, Aprel ого чейин кылсак күн суук болуп, оору карасан болуп калат экенчи. Ошондуктан бизде Март, Апрель жакшы экен. Анан кеч калбаш керек. Бүчүрлөрү чыгып калганда кыркып атканда бүчүрлөрүн түшүрөсүн. Ушерп болот. Ошол убагында кыркыш керек. Кошумчасы күздө дагы кыркса болотчу. Күздө жалбырактар түшкөндөн кийин кыркса күн соогуча боло беретчи, кар түшкөнгө чейин. Күздө убакыт көп болотчу. Баарда убакыт кыска болот дагы үлгүрбөй калышы мүмкүн. Ошондуктан күздө кескен дагы жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, мына алма. Сорт кандай алма бул апа? 5 yıldız. Oruşçası. Kızıl alma eken общем. Крипсон.
Булардын болезнь ушундай карасан деп коет экен, кара өзөк деп коет экен. Ушундай болуп ортосу чириптир. Андан кийин мына тышкы слой калыптыр да. Ошентип барып кыйналып акыры кургайт экен. Бул жерде трещиналар пайда болуптур. Бул эмне себептен пайда болот дегенде, эмне себептен пайда болот? Бизде күн сууктукка көп кескенден ошо суук эме болот экен да. Карасан ошодон пайда болот экенчи. Көп кеспеш керек экен жоон шактарыны. Убагында жаш малда кесиш керек экен. Ошол бойдон акыры кургайт экен да. Бул эми кыйла чоңоюп калгандан кийин форма берүү үчүн кесилгенби? Ооба да. Чоңоюп калганды кеспеш керек экенчи. Мен чоңоюп калганды кесип, ошондой ошибка кылдым. Биздин айылда күн сууктукка ошондой оору пайда болуп кургайт экен. Чоңоюп калган көчөттөрдүн ичке жаңы чыгып аткан шактарын кесседе ошондой болобу, или баягы жоон шактарын кескендеби? Жок, жоон шагынын ичке шагы эч беле болбойт экен. Мен маалыматымдан практикада караганым көргөнүм боюнчачы, жоон шактарын кескенин ошондой карасан болуп кургап атат да. Ичке шактары жаштык кылып тез эле эме болуп калат экен. Ошондуктан ар бир даракты 1 жаш, 2 жаш, 3 жаш убагында чиканка кылып, обрезка кылып барса, эч нерсе болбойт экен. Менин эмем боюнча, практикам боюнча. Билгендер болсо комментарийга жазабыз туугандар. Бул жакта почти что кайсы? Мынабы? Эми буларбы кесилет экен. Мына шактар кесилгендиктен барып мына тыштары кургап, вирус киреби, суу өтөбү айтор кургайт экен. Дагы бир жаш көчөт крипсон шактары. Мындай майда шактарын алып ташаш керек. Ашак лишний. Кескенде кандай кесиштин жолдору барбы же? Түз, кыйшык? Кыйшык. Сөзсүз кыйшык. Мындай эме кесиш керек экен. Түз кырксаң жаан чачында ошол жерге суу тийип эме болот. Кыйшык кессең жамгыр турбайт. Ортого Тергенге жакшы. Сачманда ортосуна чыксаң, бир чекесинен чыгасың, ошака бушака айланып эме кыла бересиң, анан шамал жүрүшүп жакшы дагы болот. Birinci ekкен жылы
мынабы өзү көчөтүбүз нагирим болдучу. Кийинки жылы анан мынабы чыккан бир бүчүрдү тек коюп, ушу шактап, лишний шактарын алып ушинтип өстүрүп, азыр бул шагыга караганда жаңы чыккан шагы дадилчи. Энди муну мынтен кесип ташайбыз. Бияка күч беребизчи. Так, бул көчөт тагын почти бүттү. Мына шак быйылгы жылга калды. Мына гүл ачып жаткан жерлери быйыл мөбө берет экен. Буюрса көптөгөн пайдалуу видеолор болот деген үмүттөбүз. Обрезкалар башталды. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.